7 bölüm. Jerуббаал Гидон эртең менен эрте турду. Аны менен келген бүт эл стандары менен Эйин Харод булагынын жанына жайланышты. Мидиан станы болсо түндүктө карай кеткен өрөөндөгү Аморе адырында эле. Теңир Гидонго мындай деди: "Сени менен келген эл өтө көп. Исраилдыктар менин алдымда өзүмдү өзүм куткардым деп текеберденип кетпеши үчүн Мидиандыктарды мен алардын колуна салып бербейм. Ошондуктан элге угуз айт: ким жүүнү бош коркок болсо, Гилат доосунан түшүп келген жагына кетсин." Ошондо 22 000 киши артка кайтты, 10 000 киши калды. Анан Теңир Гидонго мындай деди: "Дагы эле эл көп. Буларды сууга алып бар. Ошол жерден мен сага тандап берем. Мен кимди сени менен барсын десем, ошол сени менен барсын. Мен кимди сени менен барбашы керек десем, ал барбасын." Ал элди сууга алып келди. Теңир Гидонго сууну итке окшоп тили менен шалпып ичкендерди өзүнчө бөл, тизээ бүгүп эңкейип ичкендерди өзүнчө бөл деди. 300 киши сууну кочуштап сузуп, оозу менен шалпып ичти. Калгандары сууну тизээ бүгүп эңкейип ичишти. Ошондо Теңир Гидонго сууну шалпып ичкен 300 киши аркылуу мен силерди Мидиандыктардан куткарам. Аларды колуңарга салып берем. Ал эми калгандары өз чатырларына кайтышсын деди. Алар кеткендердин азыктары менен мүйүздөрдүн алып калышты. Гидон 300 кишини алып калып, калган ысрайылдыктарды өз чатырларына таратты. Мидиандыктардын станы төмөн жактагы өрөөндө эле. Ошол түнү Теңир ага мындай деди: "Тур, станга кир, мен аны сенин колуңа салып берем. Эгерде жалгыз баргандан коркуп жатсаң, станга өз кызматчың Пура менен бар. Ошондо алардын эмне деп жатканын угасың да, карууңа күч кирип станга киресиң." Анан ал кызматчысы Пура менен стандагы күзөттө турган аскерлерге түшүп барды. Мидиандыктар менен амалыктыктар жана бардык чыгыш элдери өрөөндү чегирткедей каптап калышкан эле. Төөлөрү эсепсиз, өздөрү деңиз жээгиндеги кумдай сансыз эле. Гидон келди. Ошондо бирөө бир кишиге көргөн түшүн айтып жатты. Түшүмдө бир тоголок арпанан Мидиан станын аралап, тоголонгон бойдон чатырга келип бир тийди. Чатыр кулап калды. Аны ала салтты. Чатыр жыгылып калды. Экинчиси ага мындай деп жооп берди: "Бул ысрайылдык Жааштын уулу Гидондун кылычы. Андан бөлөк нерсе эмес. Кудай Мидиандыктарды жана бүт станды анын колуна салып берди." Гидон түштү жана анын чечмеленишин угуп, Кудай Теңирге таазим этип, станына кайтып келди да мындай деди: "Тургула, Кудай Мидиан станын колуңарга салып берди." Анан ал 300 кишини 3 топко бөлүп, бардыгынын колдоруна мүйүздөрдү жана бош кумураларды берди. Ошондой эле кумуралардын ичине салганга шам берди. Анан аларга мындай деди: "Мени карап, мен кылганды кылгыла. Мен алардын станына жакындаганда эмне кылсам, силер да ошону кылгыла. Мен жана мени менен бараткандар мүйүздөрдү тартканда, силер да мүйүздөрдү бүт станды айланта тартып, Теңир үчүн, Гидон үчүн деп кыйкыргыла." Анан Гидон ортоңку күзөт убагында 100 киши менен станга келип, сакчыларды ойготуп, мүйүздөрдү тартып, колдорундагы кумараларды талкалашты. Ошондо 3 топ мүйүздөрдү тартып, кумураларын талкалады. Алар сол колдоруна шамдарын кармап, оң колдорундагы мүйүздөрдү тартып, жер жаңырта, Теңир үчүн, Гидон үчүн деп кыйкырышты. Станды тегеректеген алардын ар бири өз ордунда турду. Бүт стан дүрбөлөңгө түшүп, кыйкырып, туш-тушка качып жөнөдү. 300 киши мүйүздөрдү тартканда, Теңир Мидиандыктардын бүт станын бири-бирине каршы кылыч көтөрттү. Кошуун Серейрага карай Бейт Ашитке чейин, Табатанын жанындагы Абел Макеланын чегарасына чейин качты. Напталы Ашыр урууларынан жана Менашенин бүт уруусунан ысрайылдыктар чакыртылды. Анан алар Мидиандыктардын артынан кууп жөнөштү. Гидон болсо Эпраим тоосундагылардын баарына мындай деп айттырыш үчүн элчилерин жөнөттү: "Мидиандыктарды утурлап чыккыла да Бейт Бара менен Ярдан дарыясынын өткөлдөрүн бөгөп тургула." Ошондо бүткүл Эпраимдыктар чакыртылып, Бейт Бара менен Ярданга чейинки өткөлдөрдү бөгөп турушту. Алар Мидиандыктардын Орейип менен Зееп деген эки төрөсүн колго түшүрүп, Орейипти Сур Орейипте, Зеепти Жекеп Зеепте өлтүрүштү да Мидиандыктарды андан ары кууп жөнөштү. Орейип менен Зеептин баштарын Ярдандын берки өйүзүнө Гидонго алып келишти. 11 бөлүм. Жүйүт аймагындагы элчилер менен бир туугандар Кудайдын сөзүн бутпарастарда кабыл алгандыгын угушту. Петр Иерусалимге келгенде сүннөткө отургузулгандар аны: "Эмнеге сен сүннөткө отургузулбагандарга барып, алар менен бирге тамак иштиң?" деп жемелешти. Ошондо Петр аларга ирети менен айтып бере баштады: "Жапа шаарында сыйынып отурганымда мен бир көрүнүш көрдүм. Асмандан мага 4 бурчунан кармалган чоң дасторконго окшогон бир идиш түштү. Мен анын ичин көз жүгүртүп карап чыгып, жер үстүндөгү 4 аяктуу жаныбарларды, сойлоп жүрүүчүлөрдү жана канаттуу куштарды көрдүм. Анан мен: "Петр, тур, буларды союп же" деген үндү уктум. Бирок мен: "Жок Теңир, мен эч качан арам, таза эмес нерсени жеген эмесмин" дедим. Ошондо мага асмандан экинчи жолу үн угулду: "Кудай тазалаган нерсени сен таза эмес деп эсептебе." Бул 3 жолу болду. Андан кийин бардыгы кайрадан асманга көтөрүлүп кетти.
Так ошол учурда Кейсариядан мага жиберилген 3 киши мен конок болуп турган үйдүн алдына келди. Ошондо рух мага эч шектенбестен алар менен жөнө деди. Бул 6 бир тууган да менен бирге жөнөштү. Ошентип биз ал адамдын үйүнө бардык. Ал бизге өзүнүн үйүнөн периштени кандайча көргөндүгүн, ошол периштага жапага кишилерди жиберип Петр деген да ысым коюлган Шимонду чакырт. Ал сага өзүңдү да, үйүңдөгүлөрдү да куткара турган сөздөрдү айтып берет деп айтканын айтып берди. Мен сүйлөй баштаганда мурун биздин үстүбүзгө түшкөндөй болуп, алардын үстүнө да ыйык рух түштү. Ошондо мен Теңирдин жакан сууга чөмүлдүргөн, ал эми силер ыйык рухка чөмүлдүрүлөсүңөр деген сөзүн эстедим. Демек, эгерде Кудай бизге бергенин Теңир Иса Машаяка ишенген аларга да берсе, анда Кудайга каршы чыккыдай мен киммин? Алар муну укканда тынчтанып, Кудай бутпарастарды да тобо кылдырып, түбөлүк өмүргө ээ кылып жаткан турбайбы деп Кудайды даңкташты. Степан өлтүрүлгөндөн кийин башталган куугунтуктан улам туш-тушка чачырап кеткендер жүйүттөргө гана жакшы кабар таратып, Финикияга, Кипрге жана Антиохияга барышты. Бирок алардын арасындагы кипрликтер менен киринеялыктар Антиохияга келип, элиндерге да Теңир Иса жөнүндөгү жакшы кабарды таратышты. Аларды Теңир өзү колдоду. Өтө көп сандагы адамдар ишенип, Теңирге кайрылышты. Бул кабар Иерусалимдеги жыйынга да жетти. Ошондо алар Барнабаны Антиохияга жиберишти. Ал келип, Кудайдын ырайымын көрүп, кубанып, бардыгын Теңирге чын жүрөктөн ишенимдүү болууга насааттай баштады. Анткени ал ыйык рухка толгон, ишеними бекем, жакшы киши болчу. Ошондо көп эл Теңирге кайрылды. Андан кийин Барнаба Шабылды издеп Тарска кетти. Аны таап Антиохияга алып келди. 1 жыл бою алар жыйын менен чогуу болуп, көптөрдү окутушту. Ошентип биринчи жолу Антиохиядагы шакирттер машаякчылар деп аталып калышты. Ошол күндөрдө Иерусалимден Антиохияга пайгамбарлар келишти. Алардын арасында Агап деген адам ордунан туруп, бүт дүйнөдө катуу ачарчылык болорун рух аркылуу алдын ала кабарлады. Ал ачарчылык Клавдий падышанын убагында болду. Ошондо шакирттердин ар бири өз мүмкүнчүлүгүнө жараша жүйүт аймагында жашаган бир туугандарга жардам жиберүүнү чечишти. Ошентип алар ошол чечим боюнча чогулткандарын Барнаба менен Шабыл аркылуу жыйын башчыларына берип жиберишти. 20 бөлүм. Теңир үйүнүн башкы күзөтчүсү, ыйык кызмат кылуучу Имейирдин уулу Пашкур Жеремиянын пайгамбарчылык кылып айткан ушул сөздөрүн укканда, Жеремия пайгамбарды уруп Теңир үйүнүн алдындагы Бенжаминдин жогорку дарбазасынын жанында турган көзөнөк жыгачка отургузуп койду. Бирок экинчи күнү Пашкур Жеремияны көзөнөк жыгачтан чыгарды. Ошондо Жеремияга Теңир сага Пашкур деген ысым берген эмес, ал сага Магор Мисабип деген ысым берген деди. Анткени Теңир мындай дейт: "Мына, мен сени өзүңө жана өзүңдүн бардык досторуңа коркунучтуу кылам. Алар өз душмандарынын кылычынан кырылышат, аны сен өз көзүң менен көрөсүң. Бүт жүйүттү Бабыл падышасынын колуна салып берем. Аларды Бабылга алып кетип, кылычтап өлтүрүшөт. Анан бул шаардын бардык байлыктарын, алардын эмгектенип тапкандарынын баарын, анын бардык асыл мүлктөрүн жана жүйүт падышаларынын бардык казыналарын алардын душмандарына берем. Аларды талап тонап алып Бабылга жөнөтүшөт. Пашкур, сен жана сенин үйүңдө жашагандардын бардыгы туткунга кетесиңер. Сен Бабылга келип ошол жерде өлөсүң. Ошол жерге көмүлөсүң. Сен кайсы досторуңа жалган пайгамбарчылык кылсаң, ал досторуң да ошол жерге көмүлөт. Сен мени өзүңө көндүрдүң, Теңирим. Мен да көндүм. Сен менден күчтүүсүң, ошондуктан жеңип чыктың. Мен күн сайын шылдың болуп жатам. Ар ким мени шылдың кылып жатат. Анткени мен сүйлөй баштаганда эле зордук жөнүндө кыйкырам, кыйроо жөнүндө күрөм. Анткени Теңирдин сөзү үчүн мени шылдың кылышты. Күнүгө күлкү кылышты. Ошондо мен мындан ары Теңир жөнүндө адамдардын эсине салбайм. Мындан ары анын атынан сүйлөбөйм деп ойлодум. Бирок Теңирдин сөзү жүрөгүмдө, сөөктөрүмдө камалган алоолонгон оттой болду. Аны мен ката албай калдым. Анткени катып жүрүп, кыйналып бүттүм. Анткени мен көп адамдардын жалааларын уктум. Туш-туштан мындай деген коркутуулар билдиргиле. Биз болсо анын үстүнөн сөз жеткирип барабыз. Мүдүрүлүп кетер бекен деп, мени менен тынчтыкта жашагандардын баары артыман аңдып турушат. Балким ал колго түшөр, ошондо биз аны жеңип алабыз. Андан өчүбүздү алабыз дешет. Бирок күчтүү аскердей болгон Теңир мени менен, ошондуктан мени куугунтуктагандар өздөрү мүдүрүлүшөт. Мени жеңе алышпайт. Катуу уятка калышат, анткени акылсыздык кылышты, түбөлүккө маскара болушат, эч качан унутулбайт. Кудуреттин Теңири, сен адил адамды сынап турасың, ички дүйнөнү жана жүрөктү көрүп турасың. Сенин алардан өч алганыңды көрсөм экен, анткени мен өзүмдүн ишимди
сага ишенип тапшыргам. Теңирге ырдагыла, Теңирди мактагыла, анткени ал каардуулардын колунан жакырдын жанын куткарат. Мен төрөлгөн күнгө каргыш, энем мени төрөгөн күн батасыз болсун. Менин атама сен уулдуу болдуң деп сүйүнчүлөп келип, аны аябай сүйүнткөн адамга каргыш. Ал адам Теңир кыйратканына өкүнбөгөн шаарлардай болуп калсын. Ал эртең менен түштө өкүрүк уксун. Эмне үчүн Теңир мени энемдин курсагында жатканда эле өлтүрүп салган жок? Өз энем мага мүрзө болмок, ал түбөлүккө боюнда бар бойдон калмак. Мен эмне үчүн энемдин ичинен чыктым экен? Кыйынчылык, кайгы көрүш үчүнбү? Менин өмүрүм шылдың менен өтүш үчүнбү? 6 бөлүм. Иса ал жерден чыгып өз жерине келди. Шакирттери да аны менен келишти. Ишемби күнү Иса синагогада элди окута баштады. Ошондо аны угуп жаткандардын көпчүлүгү таң калып, мунун баарын ал кайдан билет? Ага мындай акылмандыкты ким берген? Мындай кереметтерди ал кантип жасап жатат? Бул жыгач уста Иса эмеспи? Бул Мариямдын уулу, Жакыптын, Жусуптун, Жүйүттүн жана Шимондун бир тууганы эмеспи? Анын карындаштары бул жерде биздин арабызда эле жүрүшөт го дешти. Ошентип алар Исаны кабыл алгылары келген жок. Иса болсо аларга пайгамбарды өз жеринде, өзүнүн туугандарынын арасында, өз үйүндө гана сыйлабайт деди. Иса бул жерде кээ бир эле оорулуулардын үстүнө колун коюп, аларды айыктыргандан башка эч кандай керемет көрсөткөн жок. Элдин ишенбестигине таң калды. Анан тегеректеги айыл кыштактарды кыдырып элди окутту. Анан ал 12 шакиртин чакырып алып, аларга жиндердин үстүнөн бийлик берди да эки-экиден кылып жөнөтө баштады. Аларга мындай деп осуят кылды: жолго таяктан башка эч нерсе албагыла. Баштыкта, тамакта, белиңерге жес тыйында түйүп албагыла. Бутуңарга сандал кийгиле, 2 сыйра кийим албагыла. Анан дагы мындай деди: бир жерге барганыңарда, кайсы үйгө кирсеңерде ал жерден кеткиче ошол үйдө калгыла. Эгерде кайсы бир жерде силерди кабыл алышпаса, силерди угушпаса, ал жерден чыгып бара жатканда аларга каршы күбөлөндүрүү болуш үчүн бутуңардын чаңын күйүп койгула. Силерге чындыкты айтып коеюн, сот күнүндө ошол шаарга караганда Содом менен Аморго жеңилирээк болот. Ошентип шакирттер жолго чыгышты да адамдарды тобо кылууга чакыра башташты. Көптөгөн жин оорулуулардын ичинен жиндерди кууп чыгарып, көптөгөн оорулууларга май сыйпап, аларды айыктырып жатышты. Исанын ысымы белгилүү болуп калгандыктан падыша Ирод да ал жөнүндө угуп, бул чөмүлдүрүүчү жакан, ал тирилиптир, ошондуктан кереметтерди көрсөтүп жатат деди. Кээ бирөөлөр бул Ильяс пайгамбар дешсе, дагы бирөөлөр бул деле пайгамбарлардын бири дешти. Ирод болсо бул сөздөрдү угуп, бул мен башын алдырган жакан, ал тирилиптир деди. Ирод өзүнүн бир тууганы Филипптин аялы Иродияны алып алганда, жакан: бир тууганыңдын аялын албашың керек болчу деп айткан. Ошондуктан Ирод киши жиберип, жаканды карматып түрмөгө олтургузуп койгон эле. Иродия болсо жаканга ачууланып, аны өлтүргүсү келген, бирок өлтүрө алган эмес. Анткени жакандын адил, ыйык адам экенин билген Ирод андан коркчу, ошондуктан аны коргоп жүрчү. Көп иштерди анын кеңеши боюнча кылып, анын сөзүн кунт коюп угар эле. Ирод өзүнүн туулган күнүн белгилөө үчүн өзүнүн төрөлөрү, миңбашлары, Галилея аксакалдары үчүн той өткөрдү. Ошол күнү Иродия үчүн ыңгайлуу учур келди. Тойдо Иродиянын кызы бийлеп берди. Бул Иродко жана анын конокторуна жагып калды. Ошондо падыша кызга: каалаганыңды сура, сураганыңды берем деди. Анан ага: сураганыңды берем, алган эмес, падышачылыгымдын жарымын берем деп ант берди. Кыз барып энесинен: эмнени сурайын деп сурады. Чөмүлдүрүүчү жакандын башын сура деди энеси. Кыз ошол замат шашылыш түрдө падышага келип: мага азыр чөмүлдүрүүчү жакандын башын идишке салдырып келип бер деди. Буга падыша капа болду. Бирок коноктордун алдында ант берип койгондугу үчүн кыздын сураганын орундатпай кое алган жок. Падыша ошол замат өзүнүн жас оолун жиберип, жакандын башын алып келүүнү буйруду. Жас оол түрмөгө барып, жакандын башын алды да идишке салып, кызга алып келип берди. Кыз аны энесине алып барып берди. Муну уккан жакандын шакирттери келишти да анын сөөгүн алып мүрзөгө коюшту. Элчилер Исанын жанына чогулуп, ага баарын, эмне кылышканын, элди эмнеге үйрөтүшкөнүн айтып беришти. Иса аларга: өзүңөрчө бөлүнүп, ээн жерге баргыла да бир аз эс алып алгыла деди. Анткени келген-кеткендер көп болгондуктан алардын тамактанууга да убактысы жок эле. Ошондо алар өздөрүнчө бөлүнүп, кайык менен ээн жерге кетишти. Бирок эл алардын кетип бара жатканын көрүп калды. Бул жөнүндө көптөр билишти. Шаарлардан жөө чыккан элдин баары алар бара турган жакты көздөй чуркап, алардан мурда барып калышты.
Ыйса кайыктан түшкөндө көп элди көрүп аларга боор урду. Анткени алар койчусу жок койлордой эле. Ыйса аларга көп нерсени үйрөтө баштады. Бир топ убакыт өткөндөн кийин анын шакирттери жанына келип, бул ээн талаа экен, кеч да кирип кетти. Элди тарат, алар тегеректеги айыл кыштактарга барып өздөрүнө нан сатып алышсын. Алардын жей турган эч нерсеси жок дешти. Ыйса болсо, аларга тамакты силер бергиле деп жооп берди. Шакирттери Ыйсага, биз эмне аларды тамактандыруу үчүн 200 динарийге нан сатып келелүү дешти. Ыйса аларга, силерде канча нан бар, барып карагылачы деди. Алар билип келип, 5 нан 2 балык бар экен дешти. Ошондо Ыйса аларга элди топ-топ кылып бөлүп чөптүн үстүнө отургузууну буйруду. Эл 100дөн 50дөн болуп катар-катар отурушту. Ыйса 5 нан жана 2 балыкты алды да асманды карап Кудайга ыраазычылык билдирди. Анан нанды сындырып элге таратыш үчүн шакирттерине берди. 2 балыкты да бардыгына бөлүп берди. Бардыгы тое жешти. Артып калган нан менен балыкты чогултканда 12 себет толду. Тамактанган эркектердин саны 5000ге жакын эле. Ошондон кийин Ыйса өзүнүн шакирттерине кайыкка түшүп менден мурун наркы өзгө Бетсаида шаарына баргыла деп буйруду. Өзү болсо элди таратуу үчүн калып калды. Элди таратып жергенден кийин сыйыныш үчүн тоого кетти. Кеч киргенде кайык көлдүн ортосуна жетип калган эле. Ыйса болсо жээкте жалгыз турду. Ошондо ал шакирттеринин кыйынчылык менен сүзүп бара жатышканын көрдү. Анткени шамал аларга каршы согуп жаткан эле. Болжол менен түнкү 4-күзөт убагында Ыйса көлдүн үстү менен басып шакирттерине жакын келди да алардын жанынан өтүп кетмекчи болду. Көлдүн үстүндө басып келе жаткан Ыйсаны көргөн шакирттер аны элес деп ойлоп кыйкырып жиберишти. Анткени бардыгы аны көрүп коркуп кетишкен эле. Бирок Ыйса ошол замат аларга коркпогула, бул менмин, үрөйүңөр учпасын деди. Ыйса алардын кайыгына түшөөрү менен шамал басылды. Шакирттер өздөрүнчө аябай таң калышты. Анткени алар нан менен болгон кереметти түшүнүшкөн эмес, себеби алардын жүрөгү таш болуп калган эле. Алар көлдүн наркы өзүнө Генесарет жерине сүзүп өтүп жээкке токтошту. Алар кайыктан түшкөндө ал жердин тургундары Ыйсаны дароо таанып, ошол аймакты аралап чуркап кабарлап чыгышты. Ошондо Ыйсанын кайсы жерде экенин уккандар оорулууларды төшөгү менен көтөрүп келе башташты. Ал кайсы гана жерге барбасын, айылда болобу, шаарда болобу, кыштакта болобу, оорулууларды ачык жерлерге жаткырып, анын кийиминин бир четине эле кол тийгизүүгө уруксаат сурап жатышты. Ага колун тийгизгендер айыгып жатты.